Вице-мэр жана ырчы Самара Каримова кабылган кырсыктын чогуу жайы айтылды. Бишкек Ош жолунда бир машинада баратып автокырсыкка кабылгандар арасында Бишкектин вице-мэри Жамалбек Ирсалиев жана ырчы Самара Каримова бар. Бул туурасында Азаттык радиосуна 27-июлда Жалал-Абад облустук жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы билдирди. Мекеменин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, окуя 26-июлда эртең менен болгон. Бишкекти көздөй бараткан Toyota машинасын Самара Каримованын күйөөсү Мурдагы маалымат жана туризм министрлигинин түштүк аймагы боюнча маданий борборун жетектеп келген Асан Мансуров айдап бараткан. Ал уктап кетип, машина жолдун сол тарабындагы тосмону сүзгөн. Натыйжада Асан Мансуров менен Жамалбек Ирсалиевден тышкары 2 адам Токтогул районунун ооруканасынын хирургия бөлүмүнө түшкөн. Самара Каримова ошол эле оорукананын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин 27-июлдагы маалыматына караганда, вице-мэр Ирсалиев жана Эльвира Токтосунова аттуу жүргүнчү канааттандырарлык абалда болгондуктан үйүнө чыгарылган. Каримовага мээси чайкалып, омурткасы сынган. Күйөөсүнө мээси чайкалып, баш сөөгү жабыркаган деген диагноз коюлду. Дарыгерлер жубайлардын жана алар менен чогуу кырсыктаган Алина Назарова аттуу жүргүнчүнүн абалы туруктуу экенин, алар дарылануусун ооруканада улантып жатканын билдиришти. Кара сууда 15 жаштагы өспүрүмдү куткарууга аракет кылган эжесиңди көз жумду. Ак-Бура дарыясына 2 тууган чөгүп кетти. Бул туурасында Ош облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматынан билдиришти. Маалым болгондой, 27-июлда аталган бир туугандар 15 жаштагы кыз менен Ош шаарынан Кара суу районуна караштуу Төлөйкан айыл аймагына Ак-Бура суусуна эс алууга барышкан. 2006-жылы туулган жаран суунун жээгинде ойноп жатып агып кеткен. Аны көргөн эжесиңди сууга секирип, кызды куткарууга аракет кылып жатканда агып кетишкен. Кырсыктын кесепетинен эжесиң каза болуп калышкан. Ал эми сууга агып кеткен кызды куткаруучулар куткарып калышты. Бабановдун ден соолугу начарлаганына байланыштуу камактан чыгарылды. Мурдагы өкмөт башчы Өмүрбек Бабановдун ден соолугунун начарлыгына байланыштуу баш коргоо чарасы өзгөртүлдү. Бул туурасында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. УКМКдан белгилешкендей, Бабановдун баш коргоо чарасын узартуу маселесин кароо учурунда анын ден соолугу начарлагандыгы жана чет жердеги медициналык мекемеде дарылануусун талап кылган оорулары бар экенин тастыктаган документтер алынган. Ага байланыштуу 27-июлда 1-май райондук соту тарабынан Бабановдун баш коргоо чарасын өзгөртүп, чет жерге дарыланууга чыгуусуна уруксат берилди. УКМК Кумтөр долбоорунун ишке ашыруудагы коррупцияга байланыштуу кылмыш иши тергелип жатканын жана ал иште Бабанов шектүү экенин белгилейт. Учурда ал ишке тиешеси бар бардык адамдарды аныктоо жана жоопкерчиликке тартуу боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Ош шаарындагы Сулайман тоого 60 даана видео көзөмөл камералар орнотулууда. Анын максаты тоого келген туристтер жана жай тургундардын коопсуздугун камсыздоо. Бул туурасында Сулайман тоо тарыхый археологиялык музей комплексинин менеджмент жана маркетинг бөлүмүнөн билдиришти. Маалым болгондой, видео байкоо демөөрчүлөрдүн эсебинен 700 000 сомго коюлуп жатат. Камералар Сулайман тоонун негизги деп аталган туристтик жолдоруна жана музейге орнотулат. Жергиликтүүлөр аталган тоого эс алгандар үчүн шарттын дээрлик жоктугун айтып, социалдык тармактарга байма-бай жазып келишкен. Өткөн жылдын ноябрь айында өспүрүм кыз ушул тоодон секирип жанын кыйган. Окуядан кийин активисттер Сулайман тоого видео байкоо орнотуу зарылдыгын айтып чыгышкан. Ысык көлдө түтүктө каза болгон бала, аттракциондор жабылабы? Ысык көлдөгү аквапарктын түтүгү сооруп кетип каза болгон 18 жаштагы баланын өлүмү боюнча атайын комиссия түзүлөт. Ошондой эле бул сыяктуу аттракциондор убактылуу жабылышы мүмкүн экенин Ысык көл районунун акими Калыбек Жумадылов билдирди. Укук коргоо органдарынан жана техникалык кызматтардын өкүлдөрүнөн турган комиссия түзүлөт. Буга эмне себеп болду, курулуш качан текшерүүдөн өткөн жана кандай кемчиликтер болгон деген сыяктуу суроолорго жооп издешет. Андан соң прокуратура юридикалык баа берет, дейт аким. Ошондой эле ал эртең менен бул маселе боюнча кеңешме өткөрүлөрүн жана тегерек четтеги бардык аттракциондор текшерилерин кошумчалады. Менимче текшерүүлөр кандайдыр бир жакшы жыйынтык бермейинче бул аттракциондорду жаап туруу керек. Бирок бул маселе эртең менен чечилет, дейт район жетекчи. Эсиңиздерге сала кетсек, 27-июль күнү Бостери айылындагы аквапаркта суу түтүгү сооруп кеткен 18 жашар бала каза болду. Бишкекте Элиза үй буюмдарынын өкүлдөрүнүн тарапташтары митингге чыгышты.
Анда алар Элизанын күнөөсү тактала электигин айтышат. Учурда Элиза эч кандай айыптала элек, күнөөсү да тактала элек. Териштирүүлөр жүрүп жатат. Биз баарыбыз Элизанын байгелерине ээ болгон тарапташтарыбыз. Бизге ишенген адамдардан суранабыз. Бир аз күтө туруңуздар, деп билдирген өкүлү. Кечээ Элиза үй буюмдарынын өкүлдөрү алдамчылыкка шектелип кармалган эле. Жеңиш Молдокматов ачкачылык жарыялады. Бул туурасында маалыматты Эрлан Бекчороев билдирди. Оппозициялык Туран партиясынын лидери Жеңиш Молдокматов бийлик жалган жалаа менен мени 3 айдан ашык кармашты. Туура эмес иштерин айтканым үчүн эркиндигимен ажыратты. Бүгүн мага дагы бир ишти токушту. Ал 9-октябрдагы окуя боюнча шектүү катары күнөө коюшууда. Сурак протоколуна, шектүү жөнүндө кабарламасына кол койгон жокмун. Бул бийликтин саясий чечимине макул эмесмин. Бүгүндөн баштап ачкачылык жарыялайм. Чындык үчүн күрөштө акыйкат чечим болбосо менин сөөгүм чыгат. Адилеттүү тергелишин талап кылам, деген. Тактап айтсак, алгачкы козголгон кылмыш иши 2020-жылдын 5-6 октябрындагы окуялар боюнча. Жеңиш Молдокматовго тергөө тарабынан 2020-жылдын 9 октябрындагы окуялар боюнча Кыргыз Республикасынын жазык кодексиндеги 264-беренесинин 1-бөлүмү боюнча шектүү жөнүндө кабарламасы берилип, дагы бир кылмыш иши козголду. Жеңиш Молдокматов кол коюудан баш тартты. Эске салсак, оппозициялык саясатчы Жеңиш Молдокматовду Ички иштер министрлиги 6 майда кармаган. Ага былтыр октябрь окуяларында УКМКнын имаратын басып алууга аракет кылган деп айып тагылган. Кийин берене өзгөртүлүп, октябрь окуяларында жапырт башаламандык уюштурган деген күнөө коюлган. 8 майда Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Жеңиш Молдокматовду СИЗО-1 мекемесине камакка алуу тууралуу чечим чыгарган. Былтыр 4-октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгынан улам нааразычылык чыгып, 5-6 октябрь күндөрүндө элдин тополоң болгону жана ал бийлик алмашуу менен аяктаган. Митингчилер президент жана парламент отурган имаратты атайын кызматты басып алышып, абактарда отурган бир катар саясатчыларды бошотушкан. Кийин алардын көбү кайра камалып, айрымдары качып кеткен эле.